Баары эле кыйкыра берет. Адам укук деп анын ошондон акча келе берет. In Kazakhstan, I could go on, and I'm happy to provide this list. Акыбал оор болсо ошончолук акча көп болот. Not when it comes to fraud. If there's fraud, these people are lunatics. USAID уюмунун айланасындагы сөздөр дүйнөлүк коомчулуктун талкуусуна кызуу жем таштады. USAID Кыргызстанда 30 жылдан ашуун ишмердүүлүгүн уланткан. Бул уюмдун ишмердүүлүгү Кыргызстанга кандай таасир этет? Алдыңкы мүнөттөрдө чогуу көрөлү. Волчица в овечьей шкуре оказалась щедрой кормилицей мирового терроризма и заразным разносчиком вируса цветных революций. АКШнын жаңы шайланган президенти өзүнүн радикалдуу чечимдери менен бүт планетаны дүрбөттү. Дүйнө коомчулугу Трамптын эки жынысты гана таануу билдирүүсүнө таң калып бүтө электе, бүтүүсүз дагы бир жаңылык чыкты. Ак үйдүн башчысы USAIDти ысырапкор деп атап, салык төлөөчүлөрдүн акчасын кылмыштуу багытта колдонгон деп дагы айыптады. Американские профсоюзы подали иск на администрацию Трампа в суд округа Колумбия. Они пытаются остановить закрытие агентства по международному развитию США USAID. USAID АКШнын федералдык өкмөтүнүн алдында түзүлгөн агенттик. Аталган уюм муктаждарга тамак аш, дары-дармек жана табигый кырсыктан жапа чеккендерге жардам берген. Ал эми Кыргызстанда бул уюм 1992 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул аралыкта көптөгөн долбоорлорду колдоп, жүздөгөн миллион долларларды жумшаган. Албетте, демократияны да колдоого алабыз деген шылтоо менен Кыргызстандын ички ишине кийгилишкени айтылат. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз кылабыз. Трамптын чечими менен USAIDтин гуманитардык жардамы токтотулуп, уюмдун кызматкерлеринин басымдуу бөлүгү иштен айдалды. Трамптын сөзүн анын тарапташтары Илон Маск да тастыктады. USAIDти марксисттик радикалдар топтошкон жыландын уюгу деп атап, бейөкмөт уюмдарды каржылоо аркылуу солчул идеяларды жайылткан уюмдун ишин калыбына келтирүү мүмкүн эмес деп айыптады. Мындан тышкары, ковид вирусунун чыгышына себепкер болушу мүмкүндүгүн айтып, ага байланыштуу изилдөөлөрдү каржылаган деп болжолдоду. USAIDтин башынын айланган кара булут Facebook'тагы талкууга жем таштады. Мисалы, агенттиктин ар кайсы өлкөлөрдөгү кызгылт сары ыңкылаптарга катыштыгы бардыгын жазышып, америкалык салык төлөөчүлөрдүн акчасы мамлекеттик төңкөрүштөрдү уюштурууга жумшалганын айтышат. Foreign Assistance Gov сайтына чыккан маалыматка ылайык, USAID былтыр Грузияда өткөн парламенттик шайлоого 111 миллион доллар жумшаган. Ал эми Грузиянын мамлекеттик коопсуздук кызматы 2024 жылдын сентябрь айында жаштарга жана бейөкмөт уюмдарга төңкөрүш кылуунун тактикасын окутуп үйрөтүү үчүн Сербиядан 3 арист келгенин коомчулукка билдирген. Алар USAID тарабынан каржыланган Canvas уюмунун кызматкерлери болчу. Ал эми Грузия парламентинин спикери Шалва Папуашвили USAID агенттиги өлкөнүн ички ишине кийгилишип жатат деп айыптаган. Биздин өткөн чыгарылышта аталган окуу машыгууларга Кыргызстандан да тыштан каржыланган медиа өкүлдөрү жөнөп кеткенин айтканбыз. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов Трамптын чечимин толугу менен колдоорун айтты. Анын пикиринде адам укуктары деп кыйкыра берсе тыштан акча бөлүнө берет. Бирок айрым НКО уюмдарын көйгөйдүн чечилишине кызыктар эмес. USAID деген өнүгүү агентство. Өнүгүү адам укугу жок болсо, анда өнүгүү болбойт. Адам укугу деген эмне? Адам укугу деген бийликтин элди сыйлаганы. Эгерде бийлик элди сыйласа, анда ошонун негизинде, ошонун фундаментинде, пайда бабында деп ошо өнүгүү болот. Адам укугу жок болсо, өнүгүү жок. Булар USAID башка эл аралык уюмдарда моундай ой пайда болду да, башында экономика, анан же башында коопсуздук, анан кийин экономика өнүккөндө, анан кийин уже адам укугу келе баштайт деген. Ал деген туура эмес. Ошондой адат менен, ошондой ойлор менен мына биздин жарандык коомдун баарын бузду, башкача айтканда. Анткени эки нерсе пайда болду. Бул деген проблемаларды индустриализация деген. Индустриализация проблем деген, ал деген канчалык ол акыбал оор болсо, ошончолук акча көп болот. Ошон үчүн баары эле кыйкыра берет. Адам укук деп анын ошондон акча келе берет. Бирок аларга USAIDке, ошол өнүгүү агентстволорго мондай уже ошол проблеманы чечкен уже выгодный болбой калат экен да. Анткени мисалы проблемаларды чечсе,
мысалы сот реформаны кылса, анда уже сот реформа акча бербей калат. Анан ошон үчүн мен ошо Трамп менен Масктын ошо кыймыл аракетин ошо толугу менен колдойм, баарын ревизия кылыш керек. Андан кийин уже жаңадан иштеш керек. Нурбек Токтокунов USAID-тен укук булагы долбоорунун жетекчиси Фред Хьюстондун ишмердүүлүгүн мите куртка салыштырып, жогоруда айтылган принциптерге жараша иш алып бараарын ачыктады. Ошо мен постто айткандай эле, мына жакында бир жанагы аудио, видео фиксация боюнча тегерек стол өткөзүп аткан. Кийин мен ошол жакта отурсам, бир ой пайда болду да, бир жерден ушуну уктум эле, каяктан уктум эле десем, карасам бир ушуга чейин 10 жыл мурун ушундай точно такой ошондой тегерек стол өтүп атканда, ошол эле аудио фиксация боюнча соттордо жанагы аудио видеону фиксация болуш керек да, жанагы ошонун негизинде протокол түзүш керек. Анан ошо 10 жыл мурун ошол эле проблемалар менен ошондой тегерек стол өткөзүп аткандан кийин мен чыгып кофе брейктен айттым, Фред Хьюстон койгулачы, анда ушундай сот реформа болбой атса, анда акчаны бербей эле койгула дедим. Анда силер жөн эле ошол проблемалар менен жөн эле паразит болуп атпайсыңбы десем, мага жаккан жок. Бирок ал деген чындык. Ал арада АКШ бийлиги USAID уюму колдогон долбоорлордун айрымдарын жарыялады. And I would just say a strong message to Democrats. Менин кайрылуум нааразы болмуш эткен демократтарга да ириктелген. Азыркы администрация федералдык чыгымдарды кыскартты. Мисалы, Гватемалада жынысын алмаштыргысы келгендерге бөлүнгөн $2 миллион, Египеттеги туризмди өнүктүрүүгө жумшалган $6 миллион, Ирактагы улица Сизам теледолбооруна корогон $20 миллион жана Казакстанда дезинформацияга каршы күрөшүүгө болгон $4,5 миллион токтоттук. Мен бул тизмени улантып айта берсем сөз түгөнбөйт. Ар бириңерге бул маалыматтар менен бөлүшкөнгө кубанычтамын. Жаңы президент америкалыктардын кызыкчылыгын биринчи орунга койду. Айрым медиалар USAID уюмун Американын чалгын кызматы менен да байланыштырып келет. Андагы маалыматта USAID Латын Америка, Куба, Ирак, Чыгыш, Украина өңдө өлкөлөрдө атайын операцияларды уюштуруп келгендиги айтылат. Африка жана Азия чөлкөмүнө гуманитардык жардам көрсөтүүдөн тышкары бейөкмөт уюмдарды жана айрым медиа ресурстарды каржылагандыгы да жашыруун эмес. Бул жерде ойлончу суроо жаралат. Бардык эле бейөкмөт уюмдары Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч жаратпай иштейби? Айрым маалыматтарга караганда USAID 2017 жылдан бери көз карандысыз ЖМКларды колдоо максатында Кыргызстандын медиа мейкиндигине өзгөчө көңүл буруп, $6,5 миллион бөлгөн. Бул каражат жергиликтүү ЖМКларга берилген, аларга өнүктөш болгон негизги маалымат каражаттары. Media Polis институту бейөкмөт уюму, НТС телерадио компаниясынын теледолбоору, ТВ1 KG телеканалы, Клоп Медиа, Кактус Медиа, Политклиника, Салам радиосу, Ынтымак телеканалы, 24 KG маалымат агенттиги, Говори ТВ маалымат порталы, Марал FM радиостанциясынын долбоору, Эл гезит жана Факт-чек KG маалымат ресурстары, жекеменчик Любимый ТВ телеканалы. Ал эми 2020 жылдын август айында USAID тарабынан каржыланган Медиа-К долбоорунун алкагында $7 миң каражат бөлүнүп, Темиров Лайф видео порталы ишке кирген. Трамптын чечими USAID тарабынан каржыланган НКО уюмдарын болуп көргөндөй дүрбөттү. Албетте, мындай көрүнүш улана берсе, тыштан каржыланган медиалар ишмөөдүүлүгүн токтотууга мажбур. Расмий Вашингтондун билдиргенине караганда, USAID баштапкы миссиясынан четтеп, АКШнын улуттук кызыкчылыктарына шайкеш келген иштерди кылбай калган. Кандай болгон күндө да Трамп жана анын командасы чечкиндүү кадамдарга барып, дүйнө коомчулугун таң калтыра алды.